Хиджаб паранжа. Момун аялдарга айт. Ар кайсыл эркекти кароодон көздөрүн сакташсын жана уяттуу жерлерин аягы суюктук кылуудан сакташсын. Сулуулуктарын көрсөтпөсүн, көрүнүп тургандан башкасын. Жоолуктарын көкүрөктөрүнө чейин жаба салынышсын, сулуулугун көрсөтүшпөсүн. Бул 24-сүрө 31-аятта ушундай деп жазылган. Аялдар өздөрүнүн сулуулуктарын көргөзбөсүн, баарсын жоолуктарын төмөн салынып, башкача айтканда хиджаб паранжа салынып жүрсүн деп Куран окутат. Жана бул көрсөтмө азыр биздин өзгөчө жаштарга, кыз келиндерге ушундай бир мода катары болду. Мурдагында кийип көргөн эмес, анан ал бир мода болду дагы, ошону кийип жалаң ошондойго оронуп алуу, ал турмак паранжа менен бетин көргөзбөй жамынып алуу бир өзүнчө бир мода, өнөр катары көрүнүп атат. Алар билбейт терең, бул деген исламдык жөн эле жаап жашыруу эмес, уяттуу жерлерин деген. Бирок анын аркасында идеология жатат. Ошонун аркасынан биринчи хиджабтан башталат, анан ар жакка жүрүп отурат, анан намазын окуйт, анан ар жактан барып жихадына кетет. Хиджаб салынуу деген бул мен исламды туура деп көрөм. Исламда, Куранда эмне деп жазылса, ошол көрсөтмөнү мен аткарам, ошол боюнча жашайм дегенди билдирет. Ал эми Куранда бул хиджаб эле эмес, хиджабты салынып, Куран туура үйрөтөт дегенден кийин анын аркасында башка жагын кошо кабыл алат. Муну хиджабты мусулман эместер салынбайт да. Мусулмандар ошол эле кыздарга барып, келиндерге хиджаб салынып жүргөн. Муну эмнеге салынып жүрөсүң десе, муну мода көрүп салынып атам дебейт. Анткени мен мусулманкамын дейт. Бул хиджабтын аркасы менен ушундай ислам идеологиясы келаткандыгын байкап, Атамбаевдин учурунда өзүңөр кээ бириңер билсеңер керек, Бишкекте баннерлер илинделе. Бул хиджаб салынуунун ар жагында идеология бар атат. Бул аягы эмнеге алып барат? Ошон үчүн токтогула, кайран эл, кайда баратасыңар? Бир көзүңөрдү ачсаңар болот деген аракетти көрүү иретинде болду эле. Азыр биз ошол баннер жөнүндө тартылган видеого көңүл буруп көрөлүчү. Бизнесвумен Айджан Акылбекова появление скандальных баннеров на улицах Бишкека восприняла как оскорбление всех мусульман Кыргызстана. Плакаты, предупреждающие об угрозе исламизации, появились неделю назад. На одной стороне изображены женщины в традиционной кыргызской одежде, а на другой замотанные в паранджу и надпись «Бедный мой народ, куда мы идем?». Там есть слова «Кайран элим кайда баратабыз». Эти слова как будто говорится с жалостью, как будто говорится некоторым смущением, и так, как будто ислам приносит вред человечеству. Айджан исповедует ислам, создает кыргызскую национальную одежду для женщин-мусульман, да и сама ее носит с удовольствием. Право носить личек, кыргызский головной убор, либо никаб – право каждой женщины, считает девушка. Ведь Кыргызстан – государство светское. Но больше Айджан возмутил посыл баннера. Можно было бы это сделать по-другому, это одна часть, а самое главное, то есть никакой человек, будь то президент или простой гражданин, он не должен выставлять ислам врагом человечества. Как раз таки президента или людей из его окружения некоторые считают авторами баннеров. Единственное, что пока удалось узнать официально, заказчик социальной рекламы – Общественный фонд «Патриоты». Единственное упоминание об организации значится на сайте президентской партии, где говорится, что фонд поддерживает социал-демократов на парламентских выборах 2015 года. То, что он как-то связан со скандальными баннерами, Алмазбек Атамбаев не подтвердил, но и не опроверг. Зато заявил прямо на встрече с Ангелой Меркель, что готов выделить деньги на то, чтобы плакаты были развешаны по всей стране. Что и было сделано. Под видом религии не надо нам навязывать чужую культуру. Такие баннеры нам нужны. Я знаю, там же никто плохо о ком-то не говорится. Просто 3 фотографии и ставится вопрос, куда мы идем, куда мы должны пойти.
Ну, яркий пример. Один баннер ночью сорвали, потому что люди, которые срывают, они не терпят иного мнения. Скандальные баннеры разделили общественность на два лагеря. Одни, такие как Айджан, выразили негодование, муфтияти призвали мусульман не поддаваться на провокации. Другие акцию поддержали и считают, что девушкам не стоит заматываться в чуждые кыргызам заморские одеяния, а в социальных сетях и по сей день не стихают споры. Бұл жерде айтылғандай, жада қалса биліктегілер дағы түсіне баштады. Бұл хиджабтың арқасында идеология жатады. Ал идеология келсе, исламизация болса, өлкөнүн тынчтыгы кетет. Бұл жаман жаққа алып баратат деген таризде өздерінің аракетін қылып, адамдарды қандайдыр бір деңгейде бір ойғотуу мақсатында ушундай баннерлер илинген. Қайран ел, қайда баратасың деген. Бұл эми Курандын берген көрсөтмөсү. Эгер муну сырттан карасаң аябагандай имандуулук, абирдүүлүк, тазалыкка үйрөтүп аткан сыяктуу. Бирок бул тышкы эле көрүнүш. Ошол эле хиджаб кийген, паранжы тагынган аялдарды, же кыз келиндерди, ага сын пикирлер көп айтылып жүрбөйбү? Радиодон, телевидениядан маршрутта кетип баратса дагы орун бербейт. Хиджаб салынып отурат, бирок орун бербейт. Хиджаб салынып жүрөт, бирок адамдарга болгон мамилеси орой деп. Анткени адамдын тышкы көрүнүшү жөн эле хиджаб салынып коюу, же сакал өстүрүп коюу, Афганистан, Пакистандын дамбалын кийип алып намаз окуу деген ал адамдын жөн эле сырткы дүйнөсүн өзгөртөт, сырткы көрүнүшүн. Бирок эч качан ички дүйнөсүн өзгөртпөйт. Эми ушул кийим жөнүндө салыштыруу иретинде Библия аялдарга эмне деп айткан? Ошого көңүл буруп көрөлүчү. Бул Библиянын 1 Тимотейге жазган каты 2 бөлүмү 9-10 стихтерде мындай дейт. Ошондой эле аялдар да өздөрүнүн өргөн чачы, алтын бермет, кымбат баалуу кийим менен эмес, жөнөкөй кийим менен, уят сыйыттуулук жана акыл эстүүлүк менен өздөрүн такыба жашоого арнаган аялдарга таандык болгон жакшы иштер менен жасалгалашсын дейт. Модный кийим, алтын шакек, бермет, кымбат баалуу кийимдер менен эмес дейт. Хотя ага тыюу салып аткан жок, аны сен кийбешиң керек деп. Бирок артыкчылыкты эмнеге бер деп атат? Артыкчылык. Могу жөнөкөй кийим менен уят сыйыттуулук жана акыл эстүүлүк менен өздөрүн такыба жашоого арнаган аялдарга таандык болгон жакшы иштер менен жасалгалашсын дейт. Өзүңдүн жүрүм турумуң, жакшы иштериң, уят сыйыттуулугуң, акыл эстүүлүгүң ошол чыныгы, абирдүүлүк чыныгы, тазалык деген ошол. Ушул эле стихтердин орусчасында мындан да жакшыраак берилет да. Анда мындай дейт: чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Мына өзүн кооздогондо дейт, со стыдливостью, уяттуулук менен и целомудрием дейт. Эми биздин Кыргызстан мындай так сөз жок, целомудрие. Бул целомудрие деген ички тазалыкты айтат. Сырткы эмес көрүнүш, жөн эле мода катары хиджаб же башка паранжа эмес. А целомудрие деген ички тазалык, ички кооздук. Целомудрие деп жанагы орусча айтканда девственницаларды айтат. Целомудрие эркекти таанып көрө элек таза кызды целомудрийни дейт. Ошо сыяктуу сенин жүрүм турумуң, кийингениң, баскан турганың ошо целомудрие деген бул ичиңден башталыш керек. Ал сырткы көрүнүш эмес, сыртына жөн эле кийип алып коюу деген ал жөн эле бир сырткы көрүнүш, алдамчылык. А чыныгы уяттуулук деген ичинен башталат. Целомудриеден башталат. Муну түшүнө баштагандар бир кезде ошол Атамбаевдин учурунда ушундай аракет болду эле. Биз жогоруда көргөндөй плакаттарды илип,
өз тарабынан бир колунан келишинче адамдардын аң сезимин ойготконго аракет болду эле да. Бүгүнкү сабакта дагы мен ошол баннерлерге жазылган сөз менен аяктагым келет. Бир ойгонсок экен деген үмүт менен. Кайран эл, кайда баратабыз?